чай үстүндө баарлашуу. Чыгармачыл чайхана, алардын акыркы жаңылыктары. Чыгармачыл чайхана, жап-жаңы ырлары менен бөлүшүү. Чыгармачыл чайхана, студиядагы жандуу аткаруулар. Роман автору Ону Айбек Самиров. Чыгармачыл чайхана, кызыктуу маектер. 23-февраль өтүп кеткен. Жуманын дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби жана жума күндөрү саат 14:00 Манас радиобуздан тыңдап, телеканалыбыздан көрө аласыздар. Программанын автору жана алып баруучусу Жылдызбек Турсунбаев. Кадырман эл журт, урматтуу калайык, барыңыздарга кутмандуу күн тилеп, барыңыздар менен амандыкта учурашып жаткан бул Медиа Манас мекемеси. Биз Медиа Манас деген YouTube каналыбыздан түз эфир жана ошол эле учурда телеканалыбыздан, радиобуздан дагы сиздерге өзүбүздүн үнүбүздү угузуп турган чагыбыз. Чыгармачыл чайхана өнөр инсандарынын бейнесин 1 саат ичинде ачып бергенге, алардын чыгармачыл жолу жөнүндө, кандайча чыгармачылыкка баш ийип келип калганы жөнүндө баарлашып келебиз. Бүгүн болсо адаттагыдан сырткары кылып, ырчылар эмес, обончулар эмес, дагы башка эмес, акындар менен баарлашууга кез келип турган чагы. Анда биздин студиябыздын коногу Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драмалык театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы, акын кыз, колунан келген аракетин ушул акындыкка жана уюштуруучулукка жумшап келе жаткан Нургыз Рыскул кызы конокто. Саламатсызбы деп үнүңүздү элге узган. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыз? Кош келдиңиз. Рахмат. Жакшысызбы? Жакшы келдик. Сыйлыктардын үстүнөн сыйлыктарды алып, китептерди чыгарып эле элге журтка өзүңүздүн эмгегиңизди тартуулап келесиз. Убакыт таап келип берген пейлиңизге рахмат. Мына ошо жумуш чындыгында көп учурда баарлашууга чакырып мен да кычап алдым окшойт. Жок, эч нерсе эмес. Күн кандай башталды? Кыш кандай келди деп койчу. Кыш жакшы, анткени декабрь айы бул чыгармачыл адамдардын ичинен ушул калем кармаган калемгерлерге аябай жакшы айлардын бири да, анткени улуттук адабият күнү дал ушул декабрь айына туш келгендиктен бул ай биз үчүн чоң майрамдардын айы болуп эсептелинет. Күндү кандай баштадыңыз? Күндү жакшы баштадым. Жакшы, анда биринчи эле баштай турган сурообуз ошол 1 саат ичинде сиздин чыгармачылыктагы ушул күнгө чейин жетишкен ийгиликтериңизди, басып өткөн жолдоруңузду, талпынган, канат сермеген уч кыял чабыттарыңызды бир эл менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Акын кыз кайда төрөлдү, кандайча акын болуп калды, ким себепкер болду? Мына ошондон баштайлы. Мен өзүм Нарын областынын Актала районунун Акыя деген кичинекей айылынан болом. Бул айылда кемдик каным тамып, ошол айылда мектептен билим алып, андан кийин окууну бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырдым. Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин кыргыз филологиясы факультетин аяктаган соң, андан кийин чыгармачылык жолум башталды. Негизи акындыкка бул акындык окуп ала турган же бир сатып ала турган кесип эмес экен. Бул ар бир адамдын таланты, дараметти менен келе турган, кандай десем, бир кудайдын белеги экен да. Анан бул генден дагы өтүшү мүмкүн экен. Анан мен өзүмдүн болгоп байкаганыма караганда, мен атам кезинде Тоошаңы ансамблинин негизги төкмө акыны болчу. Кийин турмуш шартына байланыштуу айылга көчүп кетип, анан ошол бойдон атам чыгармачылыгы токтоп калганда, болбосо негизи атам ушул Бишкек шаарындагы улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык атайын студияга өтүп, анан окуусун андан ары улантпай чыгармачылыгын токтотуп коюп кетип калган да. Анан атам анча-мынча ыр жазып калчу, төкмөлүк өнөрү бар болчу, өмүрүнүн аягына чейин ошол айылда биздин райондо кадырлуу төкмөлөрдүн бири болуп жүрүп өттү атам дүйнөдөн. Анан атамдын шыбагасы мага өтүп, ушул атамдын өнөрүн жерге калтырбай анча-мынча ыр жазып келем. Жакшы, эми ошондо Рыскул кызы Нургыз болгон соң, атабыздын аты Рыскул, фамилиясы Сейнелов. Сейнелов Рыскул деген инсанды тааныгандар бүгүнкү күнгө чейин баягы мактап айтып калышса керек сизге жолукканда. Ой, сен Рыскулдун кызысың, атаң мындай болчу. Ооба.
Акын болчу турган жерден жамактачы дегендей. ооба негизи ал учурда Советтер Союзунун тушунда аймактагы жаштарды өркүндөтүү максатында атайын башка эле мисалы башка эле тармактардагы таланттуу жаштардын башын бириктирип атайын ансамбль түзүп, ошол ансамбльдер эгерде аябай жакшы чыкса, анда алар ошол 15 союздук республиканы кыдырып чыгышчу экен да. Анан атамдар ушул Актала районунда Тоошаңы деген Нарын, жалпы биздин Нарын областы боюнча Тоошаңы деген ансамбль түзүлүп, ошол ансамбль менен кошо атам негизги төкмө акыны болуп, ошол манасчысы болуп, Москвага чейин барышып, концерт берип келишкен экен. Ошол гала концерттеринин али күнгө чейин сүрөттөрү бар. Атам ошол учурда абдан жакшы жамакчы дагы эмес, дастанды да жакшы айтчу, жакшы төкчү, манасчы болчу. Айтор бир чоң өнөрдү өзү менен ала жатты да. Өкүнүчтүүсү ошол тар чөйрөдөн чыкпай калды. Мен ошол жүрөгүм аябай ооруйт ошогочу. Эгерде атам ушундай зор талантты көтөрүп жүрүп, бир көр турмуштун ошол айылда эне атасын, апасын багуу милдетин биринчи орунга койбой шаарга баары келип алганда, балким борбордо атамдын өнөрү ачылып, тамыры кенеймек да. Анан тар чөйрөдө ушундай болуп калды. Эми атам тирүү кезинде атамдын көксөгөнү ушул болчу. Мен жетпеген бийиктерге сен жет деп аракет кылып, мени акын жазуучуларга кошуп, чуркап тааныштырып ушинте берчү да. Атамды кезинде ошол азыркы биздин эң алдыңкы төкмө акындарыбыздын бири Жеңишбек Жумакадыр агайлар менен чогуу баягы чайлашып, чогуу ошол төкмөлүк өнөр чогуу баштаган кезинде ошол кишилер менен жүрчү экен. Анан ошол Жеңишбек Жумакадырга да жолуктуруп, Жеңишбек агай мага окшогондор көп деп тааныбай деле калат да. Болбой алып барып тааныштырып, менин кызымдын китеби деп колуна карматып ошенткен экен. Анан ал китеп боюнча да өзүнчө окуя болгондо атам ошентип Жеңишбек Жумакадырга барып атайын төкмө жанагы айтыштан кийин барып китебин берет да. Анан эми ал киши атактуу киши, анан ага көп киши барат. Анан ал кичинекей китебим чыккан 2011-жылы ошол китепти чөнтөгүнө салып жүрүп, анан кантип каягына кармап жүрүп мындай кое албайт ар кай жергечи. Анан дааратканага барат, ошонун жанында баягы шакирттери бар да. Анан Баян Акматов деген акын жанында ошо жүрүптүр да, баягы устат катарычы. Анан барат, анан дааратканага баратканда Баянга берип коюптур да, Баян байкегечи сен кармай турчу, мен кирип чыгайын деп. Анан ошо дааратканага кирип кетип, ошол бойдон китепти унутуп калыптыр. Ал Баянга эле калыптыр. Анан ал китеп Баян байкеде калып калат. Анан Баян байке ошол бойдон ал китепти карабайт эле жүрөт. Анан бир күнү аны ичине ачып карап көрсө, анча-мынча ырлар бар экен. Анан Баян байке алып чыгып, анан ошол жактан биринчи обон жаратканда Ак жоолук деген ырмачы, ыры бар экен, ушул кылга деле жазса болот экен обон. Анан биринчи обон ошентип жаралганда, бир тагдырдын буйругу ушундай да, атамдын баягы аракетинин аркасынан. Анан экинчиден ошо баягы залкарада унутуп калып китепти, ошол китеп Баян байкеге өтүп, анан Баян байкеден анан обон жаралып атпайбы. Анан кийин Жеңишбек байкеге айттым да, ушундай окуя болуптур, ушундай тагдырдын жакшы бурулушу болуптур десем, эгерде китеп менде калса тагдырдын жаман бурулушу болмок экен да деп кайра тамашалап атпай. Айтор ушундай атам бар ушун. Ал китептин аталышы кандай ошондо? Поэзия сени сүйөм деген биринчи китеп ошол да. Биринчи китебим ошол болчу. Ал китепти эле чыгарам деген оюм жок болчу. Мен баягы башында ыр жазганда ойду келди жазасың го. Оюңа келгенди төгүп жазып, башка акындардын ырларын окуганда алардын ырларына окшоп атса болбой, көчүрүп деле жазып, ошондой баягы келегей ырларга толгон китеп болуп калганда, атам багышпа кызым ыр жазды, менин өнөрүм жерде калбаптыр деп эле ошо болгон ырлардын баарын чогултуп туруп анан бир жыйнак кылып китеп кылып чыгарып койгон. Анан өзүм деле сезген эмесмин китеп чыгарган кандай болот экенин деле. Анан биздин дагы тиги университетте агайларыбыз колдоп, ошо кызыбыз 2-курсунда китеп чыгарды деп, алар китептин бет ачарын жазашып, айтор ушундай мындай өзүнөн өзү шыр кетип ушул китеп чыгып калган да. Жаштыктын күчү деп коебуз. Ооба. Атамдын дагы демөөрү менен да. Анан атам жакшы эле айтып жүрдү көзү тирүү кезиндечи, экинчи китебиңди чыгар, экинчи ырлар жыйнагыңды чыгар деп. Анан негедир баягы эми адабиятка, поэзияга бир олуттуу мамиле кылайын. Анан анын үстүнө ырларым кандай болуп калат, биринчи китебимде болуп келегей ырлар болуп калбасын деп, өзүң жыл өткөн сайын катуу сын бере баштайт экенсиң да. Анан коомчулуктун дагы ар кандай сөзүнөн кетенчиктеп тартынып отуруп, арадан мына 2011-жылы чыккан 2023-жылга баратабыз, 12 жыл кетип атат, мен да али кичи китеп чыгара элекмин. Окшош экенбиз деп коеюн. Анан жыл сайын эле китептерин басып чыгарып эле ушундай шаймашай жүргөн акындарга аябай суктанам. Анткени мен үчүн китеп чыгаруу
чыгаруу бул сен аркаңда баягы көзүң өтүп кеткенден кийин китеп калгандан кийин жаш муун барактаганда бир жакшы ырлар калса, мен ушул жыйнагы баланчанчы жыл чыгып туруп ошол жашында кандай ыр жазды экен деп окуса бир уят болбойн деп эле корко берем да. Анан ошол коркунучту эми эптеп жеңиш керек болот ат Жылсыкбек. Жеңе албай жүрүп ошол чыкпай калбасын. Маектин ыргагын бир аз артты көздөй түрүп көрөйүн. Мектепте кандай окудуңуз? Анан эмне себептен Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетин тандадыңыз дегендей. Шаарга келген көз ирмемдерди бир айтып берсеңиз. Мектепте жакшы суроо болду. Анткени мен азыр Кыргыз-Түрк Манас университетинин ичинде отурам да. Анан ушул университетке кирип келатканда дайыма эстей берем да, 2009-жыл көз алдыма келет. Анткени 2009-жылы биз ушу Кыргыз-Түрк Манас университетине тапшырабыз деп жөөлөшүп түртүшүп бири-бирибизди өлтүрүп кое жаздаганбыз, эшик терезеге жармашыпчы. Аябай көп киши тапшырган ошол жылычы, шумдук тапшырганбыз. Анан тапшырып экзамен берип, экзаменден өтүп кетип, ветеринария факультетине өтүп кетип атпаймынбы. Балым ошого туура келет экен да. Андан бийигирээк жетпей калдым журналистика факультеттерине. Анан ошо менен үйгө бардым. Мен Манаста окуйт болчумун деп ага чейин көп айттым да. Атама барып айтсам эле, атам ветеринария факультетине тапшырып алып эмне кыласың? Ал жакта деген эркек кишилер окуйт биринчиден, экинчиден сен өзүң жан дүйнөң ыр деп турса, анан сен чыгармачыл адам болсоң, анан барып ушул мал доктор болосуңбу деп атам такыр каршы чыгып койду да. Анан ошол учурда университеттерди кыдырып баягы талон саласың го. Анан өзүм Бишкекте окуганыма ойлонушту, талон салсаң айылдан келген чоң балдар биринчи өтүп кетеби, айтор ушундай бир система бар экен. Ошондон улам улуттук университетте өтпөй калдым. Анан БГУга барып тапшырдым. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетине ушу талонумду салып коюп, анан анын жыйынтыгы чыкканга чейин кайра келдим Манаскачы. Чыдай албай. Анан Манаска келип, көркөм өнөр факультети бар, ошол жака барып көр дешкенден барсам, ошол учурда көркөм өнөр факультетинин ректору болчу эле, тиги Роза Аманова эжекебиз. Деканы Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова эже эме экзамен алып атыптыр. Наркы корпустачы биринчи. Анан барып анан ырдадым. Ырдаган жакшы көрчүмүн да. Анан ырдасам эле Роза эже, сен мурда вокалдан сабак алган окшойсуң, сенде эме бар экен, фундамент бар экен, сен окууга өттүң, келе бер деп атпайбы, документтериңди алып кел депчи. Анан экинчи жолу бардым үйгөчү сүйүнүп, ушинтип Манаска дагы бир жолу бардым, анан дагы бир жолу өттүм депчи. Ушинтип көркөм өнөр факультетине окуйн деп атам десем, атам дагы кайнытып атпайбы. Тиги ырчы болуп эмне кыласың, ырчылыктан эми баягы атам үчүн ошол чөйрөдө жүргөнгөбү, айтор атам мындай мени ырчы кылгысы келген жок да, ырчы болбой эле кой деп. Кырс бир эле сүйлөп койчу, ошону сүйлөп койду. Андан ары батынып айта алган жокмун, документимди алып келбей калдым. Ошо менен Манас күмжан болду. Негизи Манаска өтүү менин кыялым, ушул Манаста окуу, ушул университетке кирип чыгып билим алуу менин негизи кыялымдагы нерсе болчу да. Анан ошол учурда баягы унутуп калган талонду эстедим дагы, Кыргыз гуманитардык университетке барсам өтүп кетиптирмин. Анан эле атам чогуу барганда, мына өтүп турсуң, мынакей ушу сенин как раз ишиң деп туруп эле анан ошо Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетине калтырып коюшту. Бирок мен тагдырыма ыраазымын ошол университетке өтүп кеткениме, жана ошол жакта калганыма. Ал жакта журналистика факультетин бир жыл окугандан кийин дагы атам сунуш берди, сен орусча окуй берет экенсиң, бул жакта журналистика факультетинен кыргыз филологиясына которулуп, адабиятты казып чык, ошо адабиятты билсең журналистиканы өзүң билип чыгасың деп. Анан ошо атам тилинен чыкчу эмесмин да. Анан ошо атамдын айтуусу менен кыргыз филологиясына которулдум. Анан 5 жыл окуп бүттүм. Андан кийин аспирантурасын окуп бүттүм. Учурда илим изилдеп кандидаттык диссертациямды жазайын деп аракеттенип атам. Жазып атам, мен баягы толук бүтпөй жатат. Жетекчим көрсө ошатпаш керек. Кайсы темада? Айтматов. Анан ошо менен ошентип илимге, университетке өтүп кетип, айтор ушул тагдырым адабиятка байланып калды. Кийин анан окуун бүткөндөн кийин бүт электе эле гезит журналдарда иштеп жүрдүм, макала жазып. Андан кийин ошо окуун бүткөндөн кийин бир жакын жакшы курбумдун сунушу менен, жашоодо негизи жакшы адамдар аябай көп да. Менин бир Мунара Алимжан кызы деген курбум бар. Кыргыз радиосунда иштейт, абдан жакшы алып баруучу, адабият деп күйгөн кыз. Анан ошол кызга сунуш түшөт. Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын адабий бөлүм башчысына кел депчи.
Анан алгыз анан мен радиодо иштейм. Сен негизи адабиятка туш келесиң, ошол жакка барсаң сен ордуң деп эле мени болбой алып барган. Жүрөгүм дагы коркуп ага чейин баягы эжелерден, агайлардан сурап ушул театрга иштей аламбы десем, кээ бирөө айнытты, аякта залкарлар иштейт. Анан театрдын интригасы көп, жан батпайсың, анан бат эле сүрүлүп кетесиң, антесиң, мынтесиң деп коркутушту. Мен нургуз жумушка азыр келебиз, шашпай туруңуз. Сиз аябай мындай шашылып аптыгып көп мен мындай иреттеп келейин десе билем шарт айтып мага түгөтүп салчудай сезилип атасыз семейден. Мен кайра ыргакты артты көздөй түрүп берейин. Уруксат бериңиз. Кечирим сурайм. Мисалы үчүн ошол атаңыздын сунушун кабыл алып журналистикага же болбосо адабиятка окуганыңызга азыр өкүнбөйсүз да? Мисалы мындай ойлогон ой болобу? Айтматов деле ветеринар болгон, түрктөрдүн 100 жылдыгы былтыр 100 жылдыгы өттү. Мехмет Акиф Эрсой деген аябай күчтүү акыны бар. Ал дагы мисалы өзүнүн негизги кесиби ветеринар болгон да. Анан кийин мисалы ветеринарияда окуп туруп эле адабиятты өнүктүрүп кеткенге же болбосо сизге ошол учурда эч ким айтпаптыр да мындай, 1 жыл окуп көр, тилди үйрөнөсүң. Мен негизи өзүм түрк тилин үйрөнгүм келген. Негизи 1 жылдан кийин кайра сынакка кирип, баягы өзүңүз каалаган бөлүмгө өтүп кетсеңиз, баягы 1 жыл окуган тили эсептелип кала берет да, бирок журналистикадан улантып кетесиз дегендей бир кеңештерди эч ким айтпаптыр да. Ошол учурда негедир баягы Манас университетинин диплому Кыргызстанга жарабайт экен деген бир сөз уктум. Анча мынчалар баягы. Ушундай сөз тараганда, анан экинчиден ошо ветеринария деген укканда эле чалкабыздан кеттик да. Чалкасынан кетти да атамчы. Анан мен түрк тилин үйрөнө берейин десем, ай сен түрк тилин үйрөнүп бүтүп, анан кийин адабиятка бар, анткенче качан кызым тилди алып эле кадимки эле кыргыз адабиятын окучу деп эле ушинтип алды. Негизи канча бир туугансыздар? Биз 4 бир тууганбыз. Улуу агам, анан 3 кызбыз. Менден кийин 2 сиңдим. Адабиятка кызыккан бир эле сиз окшойсуз. Атаңыз аябай мындай бир чоң адабиятчы болушуңузду каалап. Ооба, атам ошого аябай жан берүүдү. Же барбы үйдөгү агаларыңыз, сиңдилериңизден барбы мындай? Негизи барыбыз эле атамды тартыптырбыз. 2 сиңдим музыкалык окуу жайды бүтүштү. Экөө тең пианисттер. Улуу агам болсо ал дагы ыр жазат. Ал байкем эми баягы өзүнүн жеке чарбачылык иши менен алектенип калды да. Анан ошо менен баягы атамдын көргөнү мен болуп калдым. Адабиятка киресиң деди, ошо адабият менен калдым. Ал жакшы жазбайбы? Же андай өздөштүргүңүз келбейби? Жакшы жазат, бирок мен кийин мен ыр жазышым чыккандан кийин байкем токтотуп койдум, негедир өзү. Жакшы. Анан баягы ыр жазып баштадыңыз, ырларыңыз ушу борбордогу гезит журналдарга жарыялана баштады дегендей. Анан жаштардын башы биргелешкен Жаңы толкун, Нур Борбор, Калемгер деген адабий ийримдери, бирикмелери бар эле мисалы үчүн. Ошол бирикмелердин арасында ушундай бир жигердүү Нуркыз Рыскул кызы деген кызды биз көрө баштадык мисалы үчүнчү. Бир кечени алып барып аткан, ыр окуп аткан дегендей. Анан ошол жака кандайча баягы аралашып калуу көзөрмөмдөрүн бир эстеп көрсөңүз, кантип аралаштыңыз? Экинчи курсумда ошо китебим чыкты да. Китебим чыкканда эле экинчи курсумда китеп чыгарган бул кандай кыз деп эле мугалимдерибиз мындай сразу сестене түштү да, кана алып келчи китебиңди. Ушундай китеп чыгардыңбы деп эле көп сурай башташты. Анан деканыбыз Кенжешев Каныбек агайыбыз дагы аябай жакшы колдоо көрсөтүп, молодец, сен жакшы жазат экенсиң деп эле агайымдай менин эмемди рухумду көтөрүп койду да. Анан мен дагы кичине эрдемсип, китебимди коркпой көрсөтүп ушинтип жүрчүмүн да ошол кездечи. Уялбачы экенмин да ошол кезде. Анан ошол жакта биздин бир Айбек Азамат Сатиев деген жаш агайыбыз келген. Кийин азыр университетте иштеп жатат агай. Ошол агай Жаңы толкун адабий ийримине барып турчу экен. Өзү агай ыр жазчу окшойт да. Анан эле айтып калды, сен биякта жалгызсырап жүрө бербей, ошо Жаңы толкун жазуучулар союзуна алып барайын, Жаңы толкунга барып кошул депчи. Анан эсимде ошо баягы ушу убактысын коротуп, ээрчитип алып барганда агайчы. Жаш мугалимдер негизи студенттердин жолун ачып деле бербейт, көбүчө убактысы жок чуркап кетип калышат. Бирок негедир ошо Азамат агай мага көңүл буруп алып барганда, барып ушул жактан үйрөн, ыр окуганды үйрөнөсүң, жазганды үйрөнөсүң, такшаласың деп. Анан алып барганда эле ошо азыркы Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков агай ошол учурда төраганын орун басары экен. Ошол маалда аябай жаштарга көңүл бурчу да. Жыйнактарды да ошол жылдары чыгарган агай, антологияларды да чыгарган, жаштарга да көңүл буруп, жума сайын жолуккан сайын мастер-класстарды өтүп, өзү теңдүү акындарды, андан сырткаркы заманыбыздын залкар, мисалы Сагын Акматбекова сыяктуу эжелерди чакырып мастер-класс өтүп турчу да.
Анан ошол агайдын жаштарга болгон мээрими, анан ошол жактагы жаштардын деми мени өзүнө арбап алды. Жума сайын эле барган адат таптым. Жаңы толкунга барып, жаңы ырларыбызды окуп берип, башкалардын ырларын угуп, аябай ушундай поэзия дүйнөсүнөн рахат алчумун да. Күчө шык алып, Андан кийин ыр окуп бүткөндөн кийин бери жагы парк эмеспи? Анан шынарлашып парк менен басып келип, жигиттер ырдап, айтор ушинтип жүрүп анан тарап кетчүбүз. Анан менин оюмча ошол учурда эле убакытты бекерге кетирүү болбоптур. Анткени чыгармачылык өсүүгө жакшы жардам бериптир да. Ошол учурда катарлаш өскөн Бердибек Жамгырчиев, Акбар Кубанычбеков, Максат Жаңгазиевдер азыр кадимкидей төбөсү көрүнгөн жаш акындарга айланышпадыбы. Анан ошо биз дагы ошолордун көлөкөсүндө келатабыз. Көлөкөсү эмес, өзүңүздүн жериңиз, ордуңуз бар деп ойлойм. Анда бир чыгармачылык чегини кылалы ошол жерден. Кечке сүйлөтүп салдым окшойт сизди. Эмне жөнүндө окуп бересиз? Мен бала кезде абдан көп эстейм. Айылды, атамды. Анан биздин бала кезибиз аябай жакшы учурга туш келиптир. Азыркыдай кымбатчылык, жокчулук болсо деле ал жок, токчулук болчу да. Ошол ал кез деген ыр жаздым эле, ошол ырды окуп берейин. Анда автору Нуркыз Раскул кызы, окуп коюңуздар, ал кез деген. Көрүшчүбүз коңшу менен ар дайым, көк тереген дарбазалар жок эле, дасторконго жая салып чай пайын, далай жандын пейилдери ток эле. Үйлөр анда кичинекей болуучу, бирок тоодой зор бакытка толуучу, чоочун мал жан кирбесин деп тек гана чоң устундан тосмо коюп коюучу. Балдар ойноп көчөгө чаң салышчу, чалдар айтып санжырасын жарышчу, учурашып сурашканды мындай кой, уй тууду деп ууз жегени барышчу. Ал кез эле эч нерсеге тең эгиз, бакан менен суу көтөрүп жеңебиз. Биз барчубуз коңшуларга нан сурап, биз салган соң кайрап келип беребиз. Десек дароо туз нанынан бөлүшчү, өгөйлөбөй өз баладай көрүшчү, конок келсе жийиркенбей баарылап колдонушчу, казан аяк чөмүштү. Сес жөмеспиз көр дүйнөнүн кирдигин, сыйлап турчу улуу кичүү бири-бирин, жан талашып жанын сабап жашабай, жай баракат өткөрүшчү тирлигин. Азыр алар хан сарайды салышкан, чычкан өтпөс кылып баарын жабышкан, бир көчөдө маңдай тескей турса да бири-бирине учурашпай калышкан. Ар ким кайнап өз өзүнчө казанда, адам издеп ачуубузду чачаарга, келжелеңдеп бири-бирин шылдыңдап керек болсо, мамиле да жасалма. Дарбазадай дүйнөбүз да жабылды, дарысы жок дарт кадамдар кабылды, бекиндирип салдык шаарды мындай кой берекеси толуп турган айылды. Кумурскадай сөздү төөдөй көрөбүз, куйтулуңдап заарыбызды төгөбүз, өзү барда өчү бардай тепкилеп, өлгөндөн соң ыйлап барып көмөбүз. Илгери элдер адам баркын сезишчү, ир олтуруп түз маселе чечишчү, азыр үйлөр чоңоюшту заңгырап, а дүйнөбүз кичирейип кетишти. Кол чабуулардын баары сизге, баш аябай сонун башталып келип, аяк жагын жүрөктү жаман ооруттуңуз. Ошондой. Эмнеге келжелең деп атам деп ойлоп кеттим ичимен. Дагы бирди окуп бересизби? Жуп кылып, Дагы бирди. Азыр. Бүгүн ушундай шаардын баягы Элмирбек агабыз айтат го, шаар дегениң таң көрөй шаар экен да дегендейчи. Ошондой шаар менен айылды салыштырып болбойт. Шаардан бакыт табабыз, бирок баягы айылда өсүп, айылдын баягы тузун татып, айылда тарбияланганыма аябай сыймыктанам. Айылдын эли ошол баягы нукуралуулугун, ошол бири-бирине болгон күйгөн сезимин жоготпосо деп тилейт элем да. Ошо шаардын жашоосу жөнүндө бир ырым бар эле. Курусун шаардын жашоосу, Кудайдан бөлөк жакын жок. Кол шилтеп буга үн катпай койгонго менин акым жок. Коңшулаш эшик артында
картайган кемпир жашачу, балдары абал сурабайт, баарысын жалгыз жасачу. Уулдарын айтып сүйүнчү, уу жутуп кайра күйүнчү, кагылса эшик сыртынан калдаңдап ылдам жүгүрчү. Жаштыгым ишке арнадым, жайланып үй-жай камдадым, жалгызмын бирок аз калды, жакында келет балдарым. Деп жүрүп санап айларды, ал айлар жылга айланды, балдары басып келген жок, басынды, сынды, кайралды. Абалын сурап турчу элем, кээде маек курчу элем, көтөрүп ашынан майрамда көбүрөөк көңүл бурчу элем. Адам жок, күндө тиктеген, алаксып жүрсө киш менен, коштошуп кетип калыптыр кошуна кемпири биз менен. Ичинен эшик кулптанып, издебей эч ким унткалып, кемдүүнү курсун байкуштун кетиптир дени жыттанып. Кеч билип кемпир абалын, кейидим, абдан аядым. Кемшитип жалгыз таштаса, керек эмне баланын. Эң эле жери кейиштүү, эми баары келишти, өкүрүп келген уулуна өткөрүп үйүн беришти. Үңүлүп күтсө келбеген, үй үчүн келди балдары. Шыпшынып коет жасалма шылтоону айтып кайдагы. Унутпайт го дейм эч качан уулдарын эне арбагы. Биресе сабак чыгарма экен, баягы кыргыз бекен деп ойлонуп кеттим. Көбүнчө акын жасабай жашап жазат дейт эмеспи? Бул нерсени сиз өзүңүз көргөнүңүз же болбосо эң жакыныңыздын оозунан укканыңыз үчүн, күбө болгонуңуздар үчүн бир жаздыңыз болуш керек деп ойлойм. Эки ырыңыз тең аябай таасирдүү экен. Жөнөкөй эле баягы чын-чынында 30га чыкпаган кыз сүйүү жөнүндө, жыргал жөнүндө мен бирөөнү сүйүп калдым, бирөө мени сүйүп жүрөт дегендей бир ырлар жаза турган жерде биздин Нуркыздын өзгөчөлүгү ушундай, бир жүрөгү оруткан, ошол эле коомдун социалдык көйгөйлөрүн жүрөктү бир тыз эткизип оорута, ары чагып алгандай кылып оорута бир жаза алат. Калемиңиз курча берсин, азаматсыз. Кубанычтамын. Анда маектешибиз менен дагы да болсо эфирибизди улантып берели. Бүгүн бизде акын Кыргыз улуттук драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Нуркыз Рыскул кызы конокто. Ошол эле учурда чоң-чоң Чыныбай Турсунбеков деген акыныбыздын жакында эле сыйлыгын алды. Эфирдин жүрүшүндө биз ошол сыйлык жөнүндө да сурай кетебиз буюрса. Анан кемеге келип токтолдук, парк аралаган, достор менен сүйлөшкөн дегендей. Ошентип жүрүп окуу жай бүттү. Окуу жайды бүтүрдүм. Окуу жай бүткөндөн кийин эле ушул ишке киришип калдыңызбы же дагы башка жерлерде урунуп иштедиңизби? Окуу жайда деги эле мындай суроо. Мен да өзүм журналистмин. Журналисттик кесип кээде баягы ырга болгон, ыр жаза калайын деген учурларыңды жеп койгон же болбосо ошого бөлөйүн деген учурунду башка нерсеге бөлүп, экөө бири-бирине аралашып кеткен учурлар болот. Сизде да болсо керек. Окууну ийгиликтүү аяктагандан кийинки көзөрмөмдөрдү бир баяндап берсеңиз. Окууну ийгиликтүү аяктадым. Кызыл диплом менен бүттүм. Атам анткени ошо менен бүтөсүң деп тапшырмай. Аябай атамды укчумун да. Анан окууну бүткөндөн кийин аспирантура тапшырасың деди, тапшырдым. Илим изилдейсиң деди, изилдеп атам, мен атам багыштын көзү өтүп кетти. Азыр тирүү болсо эмгиче кандидаттыкта диссертациямды жактап бүтсөм керек деп ойлойм. Рыскул абабыз чындыгында жашоодо болгондо анда экөөңүздөрдү чогуу чакырмакмын. Анткени мен сиздин өзүңүздүн социалдык баракчаларыңызга, атаңызга арнаган постторуңузду окуп калам, баалап калам дегендей. Мурда балким мындай сыртыман баалаган болсом, кийин мен өзүм да жеке сезимдерим менен туюп баалай баштадым. Ошондон эгерде ал киши бул дүйнөдө болсо, жаныңызга чакырып бул жерге отургузуп, азыр экөөңүздөр менен чогуу маек кылмакпыз деп ойлойм. Атам ал кыял болчу да. Мен сыймыктанчумун, ал кезде мен эч ким деле мынтип баалап барктап студияга мейманга чакырган кез боло элек болчу дегенде, анан деги эле азыр деле баягы тар эле кичинекей чөйрөдө билишет, бирок ошентсе дагы бул атам үчүн чоң неме болчу да, сыймык болчу да. Эгер атам ошондой менин артымдан мейман болуп барса, деги эле ушундай өзүнө батпай толкуйт эле да.
атам менин бүтпөс арманым. Айтор атам жөнүндө айтканда. Азыр экөөбүз тең ыйлайбыз. Угармандарды да кайгыга салбайлы, телекөрүүчүлөрүбүздү дагы муңкантпайлы келиңиз. Анан кызыл диплом алдыңыз, сүйүнүчтөсүз. Көчөгө чыксаңыз эле бирөө сизге жумуш бере тургандай. Чоң айлык бере тургандай. Кызыл дипломду алдык, колубузга карматты дагы кайра бир сааттан жыйнап алышты. Анткени ал дипломду биз бюджеттик системада окудук да. Анан эми 2 жыл бир жактан иштеп келгиле дагы, анан ошондон кийин аласыңар. Жакшы баргыла деп койду. Анан практикадан өтүп келмейинче баягы диплом бюджет болгон үчүн ошондой десиздик, же жумушка кирбейт экенсиң. Анан ал учурда ошо улуу кызым боюмда бар болчу. 4-курста курста турмушка чыгып, анан баягы көз жарып эне болуп, ошо менен жөн жүрбөпсүз да деп коем, не дейин. Анан кыздуу болдум. Кудай куткулсун, ошол дипломду алган күнүн эртеси күнү кыздуу болдук. 2 диплом бир болгон турбайбы? Анан ошо менен эне болуу бактысы маңдайыма буйруп, менин 2 жылдык убактым өтүп кетти да. Анан 2 жылдык убактым дагы 1 жылга нары жылып, анан практикамды кичине кечирээк бүтүп калдым. Мектептердин биринен практикамды өтүп бүтүп, анан кызыл дипломду кийин колго алдым 3 жылдан кийин. Ага чейин болсо, негизи студент кезимде эле эме гезит журналдарга макала жазып жүрчүмүн да. Ошол ишимди улантып жүрө бердим. 2-3 гезитте иштеп жүргөн кезим болчу. Анан Кыргыз радиосунда дагы практикадан өтүп, штаттан тышкаркы кабарчы болуп, өзүмдүн жеке уктуруумду даярдап, андан сырткары телеге дагы чыксамбы деген изги тилектерим менен устаттарга барып жолугуп ушинтип жүргөн кезим болчу. Анан ошол учурда эле жанагы баштап келатып артка кайтпадыкпы? Ошол учурда ошо Кыргыз радиосундагы курбу кызым мени театрга бар деп сунуштап калды. Анан ошентип мен театрга барып, ошол адабий бөлүмүн жетектеп калдым. 2017-жылы баргам. 5 жыл болду да кабарыңызга да. Ушул күнгө чейин иштеп. Мага кече эле агай мен ошол жака бардым деп айтып аткандай сезилет. Убакыт ушунчалык шуулдап өтөт да. Мен эми мындан ары Кыргыз драма театрынын адабий бөлүмүндөмүн. Биз менен тыгыз байланыш дегендей бир жакшы пикирлериңизди айтып, сүйүнчүлүп атканыңыз, кече айтып аткандай эле. Кече эле айтып атканыңыздай болуп аттыңыз эле. Чындыгында 5 жыл өтүп кетти. Ал жакта иш кандай? Ал жакта иш жакшы, шүгүр, анткени театр бул үлкөндөр менен аралашып жүрсөңүз керек. Чоң тегирмендей эле бир тыным жок. Ошол тегирмендин парасына түшүп кетип майдаланып кайра чыгып, ушундай эле электен өтүп эле баягы элдин жан дүйнөсүнө азык беребиз деген аракетибизди кылып келатабыз. Анткени жыл сайын театрга 4-5 спектакль койгула кеминде дейт да. Эгер көп болсо 6-дан өйдө койгула спектакль дейт. Анан улам бир жаңы спектакльди чыгарып премьерасын өткөрүп, ошончо чоң процесстерден өтүп айтор ошол жумуш менен камыр жумур келатабыз. Кечирип коюңуз Нуркыз, бирок театрдын ишмердүүлүгү жөнүндө кийин өзүнчө бир эфирге чакыралы. Чоң Кыргыз драма театрынын репертуары, адабий бөлүмү, дагы башка бөлүмдөрү ишмердүүлүгү жөнүндө өзүнчө бир балким өзүңүз, балким көркөм жетекчи, балким башкы директор болуп келип сүйлөп бересиздер. Бүгүн жеке сиздин бейнеңизге арналган. Анан эми баягы сиз жаңы чыккан учурдагы менен кийинчерээк дагы бир 5 жыл, андан дагы бир 5 жыл ала турган болсок, угармандардын дагы көз карашы өзгөрүп, угармандардын да жашы өзгөрүп баратат да. Анан бир карасак элек социалдык тармактарда чачымды тарасам да, тарабасам, күзгүндү карасам да, карабасам дегендер эле. Ушундай элдин баардыгына хит болуп эле өзгөчө бир анан жанагындай бир кыска ролик сыяктуу болуп, биз-биринин WhatsApp'тарына жөнөтүлгөн дегендей. Анан бүгүн автору ким экен деп карасам, сиз болуп чыктыңыз. Өзүбүздүн карындашыбыз турбай, бизден кийин өсүп келаткан муун азамат дегендей бир ошол нерсе, ошол ырдагы сизге кандайдыр бир элге таанылууну, популярдуулук деп айтсам балким көп болуп кетер, мисалы үчүн элге таанылууну, мактоого арзууну бир алып келди деп ойлойсузбу? Кандайча ал соц тармактарга чыгып кетти? Негизи жанагы мен буга чейин ырчыларды көп укчумун да, мен 10 ыр жаздырсам ошолордун бирөө чыкса чыгат, чыкпаса жок дегендейчи. Ошондой сыяктуу эле акындыкта деле ушундай экен да. Канча ыр жазасың, ошол ырдын арасынан кээ бирөө ушинтип жылт этип чыга келет экен да. Ал ырдын элге тараганын себеби, эң негизги себеби ошол учурда Айчолпон деген кичинекей менин эмем бүйөрманым экен да. Апасы ошол адабият менен тарбиялайт экен балдарын баарынчы. Мен ошол эжеге абдан баа бердим. Анан кичинекей 4 жаштагы кызына ошол апа жөнүндө ыр жатта деп анан ошо менин ырымды бериптир да. Анан ал кыз баштан аяк жаттап алып, анан дагы чачы жок, кичинекей кыз эле го, билесизби? Видео тарап кеткен. Апасы видео
видеого тартат да анан WhatsApp группаларга салат, анан WhatsApp группалардан бири-бирине тарап, анан социалдык тармактарга тарап, анан бир күнү мага келип атпай, ушулар сенин ырың ушинтип айтып атат депчи. Анан ошо кичинекей кыздын айтуусу менен калың элдин бир анча-мынча катмарына тарады да. Уга калган адамдар шак ошолорду таанып, бир гана апам менен чанып кетпейт деген ыр мындай элдин кулагына жатык болуп калды. Ал үчүн мен ошо кичинекей күйөрман кызга жана ошол кыздын апасы эжекебизге аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол кыздын айтуусунун негизинде ошолор андан кийин обон жаралды, андан кийин баягы өзүңүз көркөм окуп салып көрдүңүзбү? Мен өзүм окуп мындай анайын тараткан деле жокмун ошол YouTubeга, балким өзүңүздүн баракчаңызга. Мен жөн эле баягы жазылган боюнча эле салып койчумун да, өзүм окуп жазап түзүп салчу эмесмин. Ошо жазылган боюнча эле социалдык баракка чыккан, ошол жактан апасы алып окутуп коюптур, анан кийин Айчолпондун видеосу тарап кетти да. Ошол кичинекей кыз таасирдүүрөөк болуптур да. Ошол кыздын айтуусунан анан элдер баягы дароо аларга кулак салып калышты да. Мындай чоңдор окуганда балким мынча таанылбайт беле деп ойлойм да. Анткени ошол кичинекей бала ушунча ырды жаттап алыптыр, 4 куплеттерди деп биресе ичи ысып элдин тили таттуу экен деп, экинчиден бир гана апам менен чанып кетпейт деп кичинекей 4 жаштагы кыз айтып атса, элжиреп жүрөктөрүчү, ошол кызга болгон сүйүү, ошол кыздын тилине болгон сүйүү, ошол бир гана апам менен чанып кетпейттин багын ачты да. Үчүнчүдөн албетте акындын калеминин боёгу. Анан ооба ушулар менин дагы багымды ачты. Анткени кайсы жерге барсам менин баягы паспортумдай болуп калды да, каяка барсам бир гана апам менен. Визиттик картаңызбы? Ошону окуп бериңизчи деп сурана беришеби? Ошону окуп бериңизчи деп. Ошону окуп бериңизчи деп сураярдын алдында мен апаңыз жөнүндө бир кеп кылып кетсеңиз деп суранат элем. Апам Кудайга шүгүр маңдайбызда. Атам көргөн жакшылыкты апам көрсүн деп Кудайдан тилеп отурабыз. Апам деле жөн жердин кызы эмес. Акталалык, Кытай уруусунан чыккан Бакыт Мамаев деген биздин элибизге белгилүү обончу, Арзу, Бойдоктор сыяктуу ырлардын автору ошол Бакыт Мамаевдин бир тууган эжекеси болот. Өнөр адамы. Апам да жаш кезинде ошол Тоошаң ансамблинде бийлеп жүрүп, атам экөө ошол жактан табышкан экен. Анан ошол эки адамдын, эки өнөрдү сүйгөн адамдын сүйүүсүнөн ушул биз жаралып турабыз. Апам ошол менин чыгармачылыгыма азыр атамдын ордун жоктотпой, аябай чыгармачылыгыңды өркүндөт, өстүр, балдарыңа кандай десем, балдарыңды ойлоп кетенчиктебе, мен балдарыңды чоңойтушам деп колма кол, бутма бут болуп жаным апам жанында жүрөт. Ошол апама чексиз рахматымды айтам. Узак өмүр сүрүңүз апа, мен сизди жакшы көрөм. Жакшы, бул жакта биздин дагы угармандар, көрөрмандардын ошо атасы жөнүндө аябай көп айтат экен, бул кыз апасы жөнүндө айтпайбы деген бир берген суроолоруна дагы жооп алдыңыздар деп ойлойм. Мен дагы сурайын деп аткам, өзү дагы биздин сурообуздун жетегинде Нуркыз Рыскул кызы өзү сонун кылып айтып кетти апасы жөнүндө. Анда жанагы ошол апаңызга арналган ырды бир окуп бересиз го деп ойлойм, ушул жерден өңүтү келип калды. Бир гана апам менен чанып кетпейт. Чачымды тарасам да тарабасам, көзгөнү карасам да карабасам, бир гана апам мени чанып кетпейт, бир гана апам кебин танып кетпейт. Кийимим жупунубу, аш кереби, жашоомо кыш келеби, жаз келеби, бир гана апам мени сүйүп турат, бир гана апам мага күйүп турат. Чөнтөгүм жукасында, калыңында, тагдырым караңгыда, жарыгында, бир гана апам жолум аттап кетпейт, кыйындык башка түшсө таштап кетпейт. Кыялым жакшысында, жаманында, кыялбайт себеби ага баламында. Апакем жалгыз адам, апакем чындап менин аярымда. Ал эми устатыңызга, атаңызга арналган ырыңыз барбы? Атама арналган ырым бар. Ооба, биринчи апаны окуп туруп, атаны окубай койсок дагы. Ооба, эң биринчи ырым 2008 жылы, жок, 2007 жылы биринчи атама деген ырым Кыргыз Туусу мамлекеттик гезитине басылып чыккан. Бирок ал ырым негизи өзүмдө сакталып калган жок да. Ошол учурда бир нерсе жазып койсом, атам чыгарттырып койсо керек да. Атам суранып ошол эме кылчу да, аябай.
Менин чыгармачылыгым аябай күйчү. Аны эстей албайсызбы ошондо? Гезиттин нускасы да жокпу сизде? Ошо гезиттин нускасы дагы сакталып калбаптыр тилекке каршы менде. Атама арналгандырды бир аз кийинчерээк окуп берейинчи. Жарайт. Кандай учурда ыр жазат Нуркыз Рыскул кызы? Ыр эми бир айтырып келбейт. Ыр жазайын деп деле аракеттенип отуруп мен бүгүн ыр жазам дебейм. Ыр ар кандай учурда келет. Кээде үйдүн ичинде эле кызыл кырын кара сүргүн болот да, кичинекей балдар бар үйдөчү. Ошентип чурулдап аткан учурда келиши мүмкүн. Кээде жөн эле алыскы жолго сапарга чыкканда келиши мүмкүн. Айтор бир кылт эткен ойлор келген маалда сактап кармап калганга аракет кылам. 10 жыл мурда эмне жөнүндө жазгысы келчү Нуркыз? Азыр эмне жөнүндө жазгысы келет? 10 жыл мурда көз карашым такыр башка болуш керек. Ал кезде келечек, максаттар, алдыга жетем деген, анан өтө чоң максат койчу экенмин. Кыялымда бир ойлой берчүмүн, мен бир Кыргыз адабияты деген китепти ачып алып ушунун ичинде сүрөтүм болот. Анан ошол жака өмүр баяным жазылат деп. Кичинекей кезимде элечи мындай китеп жазап, эдептерден анан ага сүрөтүмдү чаптап, астына өмүр баянымды жазып, өмүр баяным 2 сүйлөмөнү бүтүп калат, бирок ошентип өмүр баянымды жазчумун, анан кыялданчумун. Ошондой ойлор менен жашачу экенмин. Эми ал 10 жыл мурун эмес, андан мурунураак 10 жыл мурун ошол максаттарыма жетем, кыялдарымды көбүрөөк кененирээк коеюн деген тилектер болчу. Азыр болсо көбүнчө 10 жылдан да наркы убакка көбүрөөк ойлоном. Бала кезди жөнүндө, ошол учурдун турмушу, азыркы турмуш, жашоо тиричилиги айтор ушундай. 10 жылдан кийинчи? 10 жылдан кийин эми насаат айта баштайм го дейм. Тамаша. Насаатырларын жаза баштайм дейсизби? Балким өзгөрүшү мүмкүн, айтор ушундай. Кыргыз адабиятында деги эле дүйнөлүк адабиятта аялдар поэзиясы деген термин бар. Аял болуш, ошол учурда акын болуш, экөөнүн бири-бирин айкалыштырыш аябай кыйын деген бир көз караштарды акындардын, аял затынын ырларынан окуп калабыз. Кошуласызбы? Чындыгында бир эгерде кошулган болсоңуз, кай жерлерде кыйындыктар бар, кай жерде балким жеңилдиктер, артыкчылыктар барбы? Акын аял болуштун кыйынчылыгын көргөн жокмун, чынын айтайын, ушунча жашка келдим, бирок кыйынчылыгын көргөн жокмун, жакшы гана жагын көрүп келатам. Анткени мен ойлоно берем да, эгерде ыр жазбасам, эгерде жан дүйнөмдө ыр жашабаса, жаңы ыр жазып, же болбосо ошо адабият чөйрөсүнө туш келбесем, мен эмне менен алек болмокмун? Эмнеден рахат алып, эмнеден кайгырганда, эмне менен чыгармакмын бугумду деп ушул жаратканга, анан ушул жарык дүйнөгө алып келген атам менен апама ыраазы болом да. Ушул дүйнөгө ушундай ыр жазган адам кылып жаратып койгонуңарга чексиз рахмат деп айтам ата энеме. Жаман жагын, кыйынчылыгын сезген жокмун. Оор жагы балким үйбүлөлүк турмушта кызганыштар, айтор ушундай сыяктуу болгон учурда айтылса керек көбүнчө айымдардыкы. Эгерде турмушта чыгармачылыгыңды колдогон туура инсан болсо, кыйынчылыгы сезилбейт. Бизге бөлүнгөн убакытта жыйынтыкталып баратканда, келиңиз бир ыр окутуп алалы. Эмне жөнүндө окуп бересиз? Бир жакшылыгын окуп бериңизчи. Бүгүн бир жазылыңызчы. Мен жазылганча убакыт бүтмөй болду. Азырыңыз. Мен кичине бир аз камданып турбай. Жаңыларды издебесеңиз, эскилерден деле окуй бериңиз. Негизгиси баягы бүгүнкү эфирибиз поэзияга арналган болгондуктан көбүрөөк ыр окутуп калалы деп атам. Ата жөнүндө жана суранбадыңызбы ошол орунда? Атам кирдетип көңүлүн батанын, кимгедир баркы жок атанын, бапестеп бакканын унутуп бакырган балдарга капамын. Түк тийбей түйшөлүм, жардамым, түн жулуп колумдан бар багым, калдайган асказоом атамды капилет жоготуп алгамын. Жеттикпи баркыңа жалганда, же балким кеттиңиз арманда, куураптыр атаңар дейби же Кудайдын алдына барганда. Бапырап бала жар таптыңыз, бапестеп баарыбыз бактыңыз, эми биз багаарда алпештеп, эмнеге о дүйнө шаштыңыз?
Мээримдүү дүйнөңдөн гүл көргөм, мен ошол мээримден бүрдөнгөм, ар кимдер батына бербеген айбаттуу жүзүңдөн сүр көргөм, айкырып сен демек кайда экен, аптыгып сүйлөөдөн сүрдөнгөм, аттиң көп аталар бар тура, ар кимден кагуу жеп күн көргөн, баркы жок аталар бар экен, баладан кагуу жеп күн көргөн, кол жетпес биигим атаке, кош дешке дитим түк бара албайт, күн сайын жүрөгүм өйүгөн, күйүттүү иштеги жарамдайт, өксүрмүн өлгүчө күн бүтүп, өзүңдөй кайреми жаралбайт. Арбак ыраазы болсун, кийинки чыгарма. Чачатайынчы бүгүн бир сизди. Атамды эстеп. Ушундай ырлар жазып калдым мен. Жылысбек байке дагы бир ыр окуп берейин. Эмне жөнүндө? Көрүп калсам керек. Окусаңыз анан баа берерсиз. Кечирдим. Тил безеп кайраганын, тиштерин кайраганын, тил безеп сайраганын, алдымдан күлүп чыгып артымдан жайлаганын, каралап каргаганын, каратып алдаганын, сөөгүмдү тирүү мүлжүп сөз кылып талбаганын, жемелеп тил дегенин, жек көрүп кир дегенин, башыма баткак төгүп баркымды билбегенин, жүрөгүм канатканын, жүздөп сөз таратканын, кек сактап жүрбөйүн деп кечирдим жаратканым. Унуткар таарынчымды, улуу ай Рамазанда, туурала кемтигимди турамын таразаңда, береги жандар да жок, бересем аласам да, кийинмен өтүп кетсем, кимдер ким карасаң да, туш-туштан талагандар турбасын жаназамда. Ушундай ырлар. Мургыз, сүйүү жөнүндө да бир окуп берип коюңузчу сураңызчы. Сүйүү жөндөр жаза элекмин чынында. Эски ырлардан болсо делечи. Мен сизди унута албай калат окшойм. Ошентиңизчи. Аябай сүйүү фондорунда камдап алып турмун, мындай Нургыз сүйүү жөнүндө окуп берет депчи. Анан бизди угуп аткан жаштар бар экенин эске алалы. Азыр кадимкидей денелеринде муздак суу себиргендей болду. Акыркырдай оор жазып турсуз, мындай күчтүү. Сүйүү жөнүндө мен сизди унута албай калат окшойм, бирок мен унутуп калсам, унутуп калышым мүмкүн. Кээде эле сизди ойлосом, кең дүйнө тарып ага батпай кетем. Алдастап шаштым кетип, айламды издеп анан таппай кетем. Сиз мени ойлойсузбу, бактысыз жолугубуз болбосо не? Жалганго баар ансыз жашоодо. Жараткан бактыбызды коргосо не? Эскирип кусалыктар, экинчи эстебеске сөз бергемин. Мен эми сизди эстебейм, мезгилден кайрат алып өзгөргөмүн. А бирок жетпейт эрким, мен сизди унута албай калат окшойм. Унутам болду деген сөзүмдү кайра кайрып алат окшойм. Мен сизди унута албай калат окшойм. Бир сүйүү жөнүндө окуттук акыныбызды. Нургыз, бизге 2 минут убактыбыз калыптыр. Келиңиз семей кылалы. Жетишкендик жана сыйлыктарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Сыйлыктарым акыркы жылдары ошол могул өтүп бараткан жыл жемиштүү жыл болду. Республикалык жаш акындардын 35 жашка чейинки жаш акындардын адайы конкурсу жарыяланып, Чыныбай Турсунбеков атындагы фонду менен биргеликте Жазуучулар союзу жарыялаган. Ошол Чыныбай Турсунбеков атындагы адайы сыйлыктын лауреаты болдум. 2022-жылы баш байгени багындырып 100 000 сом акчалай сыйлыгын алдым. Андан сырткары эмелдер каршы сурай башташат эми. Ал уже жок болгондо. Анан ошол эле жылы маданияттын ыкты кызматкери деген көч белги менен сыйландым. Ошол эле жылдын башында Эргүү улуттук театр сыйлыгы менен дагы сыйландым. Бул театрдагы ишмердүүлүгүм боюнча. Айтор 2022-жыл мага абдан жемиштүү жылдардын бири болду. Жакшы сыйлыктарды алып турсуз да. Баракелде, чугур болбосун. Эми келечек максаттарыңыз жөнүндө да бөлүшө кетсеңиз. Келечектеги максатым өзүмдүн бала кезимде койгон максатым эле ушул кыбырап кырдашып, ошол кыргыз адабиятынын бир кичинекей бурчунда Нургуз Рыскул кызы деген ысым калса, арманым жок. Экранды карап, жалпы телекөрүүчүлөргө, угармандарга бир жакшы өзүңүздүн жылуу сөздөрүңүздү, арноо кептериңизди
бейкара кетиңиз. Урматтуу Манас медианын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү эфирден жүз көрүшкөнүмө Кудайга чексиз рахмат айтам. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бизди тыңшап, ушул суроолоруңуздарды узатып, айтор поэзияга болгон дилгер мамилеңиздерге чексиз алкыш. Бар болуңуздар, Манас медианы тыңдаңыздар. Жана бизге окшогон чыгармачыл инсандардын ырларын анча-мынча барактап коюп туруңуздар. Бүгүн бизде Чыныбай Турсунбеков атындагы республикалык адаби сыйлыктын жеңүүчүсү, маданияттын мыктысы, Кыргыз улуттук драма театрынын адаби бөлүмүнүн башчысы, акын, өзгөчө бир таланттуу кызыбыз Нуркыз Рыскул кызы болду. Нуркыз, сизге ыраазычылык. Иш ортосунда чолоңузду таап келип эфирде көрктөп, күлүп, жайнап, кичине ыйлап, ошол учурда инсандарды да ойго салып, сонун ырларды окуп берген, сонун маек куруп бергениңиз үчүн. Бул маекти YouTube'дагы Медиа Манас каналыбыздан кайрадан сиздерде кайталап көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эскертели. Коштошпойбуз, ар бир коштошуунун аягында учурашуу бар. Дагы бир жакшы чыгармачыл чайканадан учурашканча аман туруңуздар. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев. Манас радиосу жаштыктын теми.